Чоң кызматтарда иштегим келет. Мамам өзүңүздөр көргөндөй эле урукчан басып туруп кетип калат. Анын жанында сөзсүз бирөө туруш керек, карап туруш керек. Ошентип корктук. Эми кантип бүтүрөбүз деп биз ушу эненин мээримин жана атанын мээримин ушу тайкем менен жеңемден эле көрүп келебиз. Кээ бир балдар бар, тетрадьты жыртып, сүрөттөрдү таза тетрадьга деле ошолорго кээде айтам, бул силерге бекер келип аткан жок да. Мен атамды көргөн эмесмин. Квартиранын ээси бизди кууп чыгып, мындай жаман сөздөрдү жазгандар аябай жиним келет. Баклажка терип баштадык. Тайкеме кичине болсо да жардам болсун деп 3-классты аяктап 4кө көчүп атканда ошентип терип баштадык. Бул үй ошондо кимге калат, кимге жазылат? Эжем өз алдынча мектепке барып келе албайт. Ата-энесинин батасын алып. Салам достор, бардыгыңыздарга бул колумдан келет долбоору. Бүгүн биз өзүнүн кичинекей бир аракетинин арты менен ушундай бир ак өргөгө ээ болуп жаткан Асель менен биргеликте маек курабыз. Асель бүгүнкү күндө номер 50 орто мектепти 7-классты аяктап, быйыл 8-класска көчкөн учуру. Аселдин кыялдары, анын максаттары кантип дал ушундай ак өргөгө ээ болду? Кандай ушундай тыңгыз болгонго кантип үйрөндү, ошол боюнча кенен элек маек курабыз. Анда Асель, буйруса жакшы маектерден болот деген ишеничтебиз. Бүгүн үйүңдү бир сыйра көрсөтүп бер, кантип ушундай үйгө ээ болдуң, ошол тууралуу. Алгач кептин башында өзүң айтып калдың, сууну биз тээ жактан алып келебиз деп. Өзүңүздөр көргөндөй эле сууну бул жактан алыс жактан алып келебиз. Биздин ушундай үйүбүз уже бүтөйүнө эле алды. Бул жерге биз биринчисинде башында 13-майда көчүп келгенбиз, чатыр тигип ушу жерде жашадык. Андан кийин 2 күндөн кийин эле ушу Кубанч деген ага келип тартып кеткенден кийин эле ушинтип үйүбүз туруп уже бүтөйүн деп калды. Крышасы жабылып бүттү, ичи эле калды. Азыр усталарың иштеп жаткан учур экен, ал эми тамак жасаган, алардын жанагындай майда чүйдө керектүүлөрүн алып келип берген кимдер болуп атат? Кече Курман айтта көбү ит алып келип беришти, продуктуулардан да алып келип беришти. Ошолор менен эле ишке казанга эле тамак жасап берип атабыз. Усталарга. Усталар кандай? Кимдер алып келди, кимдер салып атат бул үйдү? Бул үйдү тайкем өзү эле тургузду. Бияка ичин шыгаганга эле шыгакчыларды эле алып келген болчу. Мисалы үчүн жаңыдан үйдү баштаганда корктуңарбы? Кантип курулат, бардыгын кантип бүтөбүз деп анткени айтканыбыз менен аябай чоң иш да бул. Ошентип корктук. Эми кантип бүтүрөбүз деп, бирок биз мындай болоорун билген жокпуз. Ошо Кубанчага келип калып эле бизди тартып кетип эле, анан кийин элден түшкөн акча менен эле ошентип уже бүтүп калды үйүбүз деле. Канча комната? 3 комната болот. Сонун азыркы учурда мынакей кирпичтен үй салынып, өздөрү болсо дал ушул контейнердин ичинде жашап атасыңар, э? Келесел, өзүңдүн кичинекей чагың тууралуу, анан ата-энең тууралуу ушулар жөнүндө айтып берсең.
мен кичинекей кезимден бери эле тайкем менен чогуу жашап келебиз. Биз мен 2 тууганмын, эжем, анан мен мамам өзүңүздөр көргөндөй эле урукчан, басып туруп кетип калат. Анын жанында сөзсүз бирөө туруш керек, карап туруш керек. Тайкем болсо үйлөнгөн 6-7 жылдай болуп калды. Биз ушу эненин мээримин жана атанын мээримин ушу тайкем менен жеңемден эле көрүп келебиз. Эжем болсо мамамдын 70% тартып калган дешет. Бара чоңойгон сайын ошондой болуп калат дешет. Мамам деле канча мечиттерге көргөзсүк, канча больницаларга көргөзсүк, бирок баары бир болбойт экен. Эмне экен эми диагнозу эмне дейт? Билесиңби ушулар? Диагнозу тубаса деген оору менен ооруйт экен. Кичинекей кезинен бери, төрөлгөндөн бери эле ошондой экен. Атаңчы? Мен атамды көргөн эмесмин, билбейм атам каякта экенин. Анча-мынча тайкелериң айтып калабы, сенин ата жагың ушул жактан, силер ушул жактан болосуңар деп? Жок. Айтпайт, Анан айтып калдыңбы кичинекей кезибизден баштап квартиралап жүрөбүз депчи? Кайсы жактарда жашадыңар, кандай кыйынчылыктарды көрдүңөр? Биз буга чейин көп эле квартиралап жүрөбүз. Биз бияка көчүп келгенден мурун Киркомдо жашачубуз. Андан мурун дагы Маевкада жашадык. Ал жерден тайкем буту ооруп 4 ай үйдө жатып калды. Анан ошол кезде ошол квартиранын ээси бизди кууп чыгып, акча алып келесиңер деп оокаттарыбызды тартып алган күндөр болгон. Анан ошондо биз Киркомго көчүп келип, ошо акчаны алып барып берип, анан карыз калып алып келгенбиз оокаттардын баарын. Анан көп эле жаңылыктардан, нар жак бер жактан көрүп калдык. Бутылкаларды чогултуп апасын бакчу депчи. Канча жашыңан баштап ошону баштадың? 3-класстан баштап эле ошентип 3-классты аяктап 4кө көчүп атканда ошентип терип баштадык. Биз биринчисинде отун терип баштадык. Мамама кичине аласың депчи. Анан кийин аны биз ошо кыш болгуча отун терип, анан кышында ошо отун менен эле чыктык. Андан кийин баклажка терип баштадык. Тайкеме кичине болсо да жардам болсун деп, ушинтип акча чогултуп, үй салалы деп ушинтип эме кылалы дедик. Бирок биздин ичип жегенибизден карыздардан эч ашпай койду. Анан ошентип биз терип жүргөндө 7-каналдар көрүп, анан ошолор келип тартып кетишкен. Анан кийин 640 миңге акча чогулуп, анан кийин анын үстүнө дагы тайкемдер кредит алып, жеңемдин апасы, анан ошонун туугандары дагы кичине акча кошуп, анан жардам кылышкан. Анан ушул жерде алганбыз. Асел, негизи эле ушул бөтөлкө ташып терип баштаганда да мындай биринчи чыккандан классташтарыңан дагы мындай ыңгайсыз болгон учурларың болду? Мектепте окуган классташтарыңан? Мен биринчисинде деген баклажка терип жүргөндү анын классташтарга деле айткан жокмун. Биз ушуну теребиз деп. Ошо 7-каналга чыкканда гана алар билишти. Бирок алар эч нерсе дешкен жок. Кайсы жактардан терчү элең? Биз көбүнчө мусоркалардан терчүбүз, мындай көчөлөрдөн ошолордон терчүбүз. Мисалы үчүн азыр апаң айтып калбаңбы, басып кетет, бирөө карап туруш керек депчи. Эжең окуга кетип калганда сен карап, сен кеткенде эжең карайбы же жеңең дайыма карайбы? Эжем өз алдынча мектепке барып келе албайт. Мен эжем мектепке жеткирип кеткенде жеңем карап турат. Эгерде жеңем иши чыгып калса, анда мен мектептен жооп сурап мамам карап турам.
ошентип жеңем экөөбүз карайбыз. Мисалы үчүн Асель кээде эми жеңеңде бала чакасы бар, бир жака кетип калат же болбосо жумушта болуп калса анан апаңды жуундуруп, мисалы үчүн чачы, кийим кечелерин дагы өзүң кыласыңбы? Чачтарын өрүп. Ал өзү алчынча мындай эчтеке кыла албайт, өзү жууна албайт дагы. Биз жуунтабыз. Чачын өрүп беребиз. Эжең да ошондойбу? Эжем ал жууна алат, ал өзү кыла берет, ал өзү кылган ишти. Бирок эми бир каптал кышык мындай кышайып калган дейт да. Больницага алып барып көрсөк ошондой экен. Омурткасынан, Азыр эми 9-класста буйруса бүтүп жаткан учуру экзамендерге да өзүң алып барып келип атасың кайра? Ал эртең менен эрте барган үчүн тайкем өзү эле жеткирип алып келип атат. Биякта мурунку Киркомдо жашаган квартираларда байкелер ошол жердеги кошуналар мен машинамды алып тур деп жандай бияка үй салганга да жандай бир стройкага керек болуп калат экен да, материалдарчы. Ошолорду алып келгенге дагы машинамды алып тур деп ошо бирөө берген болчу. Анан азыр ошону айдап жүрөт. Бирок ал тайкем өзүнүн машинасы эмес. Ошону менен эжеңди алып барып келет. Негизи кичинекей мында азыр отуруп алып, кээдечи кылычтарын карап алып, алардын ата-энеси алып берген кийимди жакшы кие албаса же күндө акча көбүрөөк короткондорду көрүп алып, анча-мынча ичиңен жиниң келген учурлар болобу? Көбүнчө класста отурганда кээ бир балдар бар, тетрадьты жыртып, сүрөттөрдү таза тетрадьга деле ошолорго кээде айтам, бул силерге бекер келип аткан жок да, силер бул акча силердин ата-энеңер таап ушуну иштеп силерге деп алып берип атат да, десем эчтеке дешпейт бирок. А кыздаргачы? Эркелеп жүргөн кыздарды көрүп алганда дагы мындай мен да ушундай болсом деп каласың кээде. Ошондой кыялдан ошондой болсо келет. Азыр эми буйруса үй дагы бүтөйүн деп калыптыр. Эми ичине сала турчу төшөк дегендер барбы? Ооба, төшөктөр бар. Алардын баары каякта? Алар азырынча бияка керектүүчү гана оокаттарды гана алып келгенбиз. Берки Киркомдо жашаган квартирада калган алар. Азыр ал квартирада жөн эле турат. Негизи эле келечекте ким болгуң келет, кандай кесиптин ээси болгуң келет, анан азыр уже мынакей 8-класс болуп калдың, билинбей эле окууну да бүтүп каласың, анан окуун бүтүп кетсе апам эмне болот деп ойлоносуңбу? Мен ошо кыргыз элимден суранат элем. Ошо биз ТикТоктон чыгарганда эми комментарийсин окусак, ушундай жаман сөздөрдү жазгандар аябай жиним келет. Мындай бул үй кийин кимге калат? Бирөө жазыптыр, кече окуп калдык ошону комментарийден. Мындай бул тайкеси каяктан келген тайкеси, мындай кийин бул үй бүткөндөн кийин тайкеси буларды таштап кетип калбайбы дегендер жазыптыр. Бул кимге жазылат депчи. Ошолорго суранат элем. Ушинтип мен кийин башка чет мамлекеттерге барып окуйм. Ошол жерлерден мен аяка мамамды алып кетип, ал жака квартирага мен кирип мындай таштап кетсем, ал үйдү өрттөйбү, эмне кылып мен корком да. Баары ал мамам биякта жеңимдер менен эле калат. Бул үй болсо тайкемдин эле атына жазылган. Бул баары бир бул жерде чогуу жашайбыз. Мен чоңойгуча ушакта жашайм. Мамам тайкемдердин көзү өткүчөктү ушакта жашашат. Ошондой жазбай эле койгондорун суранат элем. Дагы эмне деп жазгандар бар мисалы үчүн? Тайкелериңе сөз тийгизип атыптыр дагы. Көп ошону сурашат, ошондо аябай жиним келип кетет. Ошондо бул үй ошондо кимге калат, кимге жазылат депчи. Ушундай
бул үй такем эле жасалат. Анткени деген мен кийин чет мамлекеттерге барып окусам, мен мамамды жаныма алып жүрө албайм да. Ошол себептен үй такемдин эле атына жазылат. Эжеңди дагы мындай врачка алып барып көрсөтүп, жана аң сезименчи ошентсеңер болот бекенчи, болбойт бекен? Врачтарга алып бардык, больницага. Алып бардык. Алып барганда ошо айтты, мамасынын 70%-ин тартып калыптыр. Бул бара-бара чоңойгон сайын ушу мамасын да болуп баштайт депчи. Анан дагы бир жак тарабы кышак экен. Ошол себептен дагы. Аны эми азыр эжең да эмне болот деп экөөнү тең ойлонуп аткан учуруң экен да. Көп айтып атпайсың, бул каяктан чыккан тайкең депчи? Бир тууган тайкеңби? Бул кандай тайкең? Мен ошо өзүңүздөр көрүп аткандай эле жанагы орусчанын мамамдын бир тууган тайкеси болуп кетет. Бул анын тайкеси? Ой, жок, иниси. Бир тууган иниси. Тайнелериң барбы? Тайнең, тайтаң, тай эжелериң? Мен тайкемдин 6-классында эле каза болуп калган экен. Тайтам менен тайнем. Демек экөө тең ата-энеси жок өскөн. Атаңды да билбейт экенсиң, бирок азыр тай эжелериң мисалгачы, ошолор келип жардам берип турабы? Тай эжелериң эмеспи, бул апаңдын апасынын бир туугандары. Тайнеңдин туугандары. Азыр жок, эч ким жардам бербейт. Көбүнчө жеңемдин туугандары келип жардам берет. Жеңе жагы. Жасел мындай, бороруп сени карай бергендерге жиниң келеби? Эмне үчүн мындай бороруп, кээ бирлери деп мындай кейип, башкача көз караш менен карай бергендер барбы? Мектептен болобу, же көчөдөн болобу, интернетке чыккандан кийин болобу? Анча-мынча таанып калгандар. Бар. Бирок мен аларга эчкете эле көңүл бурбай эле кетип калам. Кайсы сабакты жакшы окуп атасың азыр? Азыр бардыгы эле сабак жагат. Мектепте окуп аткан учурда эми бардыгыбыз билебиз да, китеп жетишпейт, же кийим-кече алыш керек болот, ошонун баарын тайкең каржылайт. Жакшы. Эми сенин алдыда кайсы кесиптин ээси болгуң келет, ошол боюнча сурайынчы. Мен максаттарым, ар кандай оюм. Бир күнү туруп журналист болгум келет, бир күнү туруп жандай чоң кызматтарда иштегим келет, бир күнү туруп чет мамлекеттерге барып, чоң окууларга окуп келгим келет. Ар кандай оюм. Күндө өзгөрөт. Мисалы үчүн азыр эми буюрса үй бүткөндөн кийин жашоо бул жакта уланат, мектепке алыс болуп калгандай сезилип атат мага, анткени бул жер бир аз шаардан чекерээкте экен. Ошол эле мектепте окуйбузбу, элинчү мектепте эле? Мен аны айта албайм. Ошакта эле окуйм дейм, бирок мен айта албайм анысын. Азыр бул жакта суу жок, сеттердин баардыгын тартылган. Сет тартылышкан. Бир гана суу жок, Кел анда ушул суроолордун акыркысы болсун. Сендей курактагы балдарга кандай кеңеш берет элең? Кандай болуш керек алар? Азыр көпчүлүгү бар телефон чукулап, оюндан баш чыкпагандар бар, апасынын акчасын алып көчөдө жүргөндөр көп, ошондой балдарга кандай кеңеш бересиң? Ата-энеңерди сыйлап, ата-энесинин батасын алып, ошентип жакшы кыздардан, жакшы балдардан болуп жүрүшүн каалайм. Ошентип апаларына жардам берип, аталарына жардам берип, ошентип жардам берип, жакшы болуп жүрүшүн эле каалайм.